Мен турган жер Талас районунун Арал айылы. Бул жерде жашап жаткан Таалай Мырзабековдун бакчасында турабыз. Бул жерде алма бактын 200 дана түгү тигилип, учурда Таалай мырза дагы башка алма бактардын түрүн отургузуп өстүрүп, чарбачылыгын кеңейтип жаткан учуру. Анын иш ыргагы боюнча алынкы мүнөттөрдө кененирээк чагылдырып беребиз. Саламатсыздарбы? Биз менен бирге болуңуздар. Таалай Мырзабеков өзү короосундагы 20 соток участокко 200 дана алма бактын көчөтүн тигип, мындан тышкары кошумча бош жерге 150 дана алма бак жана кокон гиластын көчөтүн отургузуп гана тим болбостон, жанына 1000 дана терек өстүргөн. Кыштын камын жазында көрүп, айылдагыларга үлгүлүү ардегер болуп келет. Мен энди негизги биздин ата-бабабыздын кесиби малчылык болчу, мал чарбасында болчу, өзү ветеран болуп жүрүп, кийин пенсияга ушу мал менен чыгып кеткен. Анан биз өзүбүз баягы ушу чарбада иштеп жүрүп, комсомолдук эмелерди иштеп жүрдүм, көп жетекчи жумуштарда. Анан ушу балдарга кийин балдар чоңоюп, неме кылып, агурат участок алгандан кийин балдарга ушу кийин келечекте бирдеке болсун, ушул жарасын деп, бала чакаларга ата баа кыргыздын сөзү бар, атадан мал калганса тал калсын деп. Ушул бирдеке болсо экен, ушу кошуна колоңдо ошол жерден алма айылын көркү болот деп, ушул эки участок ушуну толтура алмасайдым. Таалай Мырзабеков курап калган бакка кайрадан жаңы дем берип, аларды жаш бутактар менен кыйыштырып, жакшы түшүм алуунун жолун көп жылдан бери өздөштүргөн. Мунок алма картайып калды, баягы картаң алма эле да. Түшүмү да майдаланып тиги болуп кетти. Анан кийин ушуну жакшы алма алып келип бияктан грушовка деп коет, анан ошондон алып келип туруп кыйыштыргам. Муну былтыр кыйыштыргам. Мына өзүм кыйыштыргам. Бүт жашнакка муну кыйыштырганда минерин кыйып таштап туруп, жашнакка калып кыйып, анан кийин муногулардан акырын баягы тияктан алып келген 1 жылдык мындай эмес болот жашнакка. Ошону алып келип бу жерге тилип турганын баягы өзүнүн ордуна эме кыласың да, кыйыштыргандан кийин. Анан ошону улам бирок мунуна энди мына бошотуп койгон майыны. Мына салып алып бошотуп туруш керек жылына. Бошотпосо муну кысып таштайт. Бул өсүш керек. Анан мына буйркысы мына. Мына бүтүр алып калыптыр буйрса мына. Мына 1 2 3. Жубайы Дилдекан апа учурда 5 бала 13 неберинин ардактуу ата энеси. Түтүн булатып чогуу жашап келе жатканына 40 жылдын жүзү болуп калды. Дилдекан апа жолдошуна күнүмдүк бакчадагы майда барат жумуштарына кол кабыш кылуудан тажабайт. Майда чырпык чогултуп, тигилген көчөттөргө суу куюп, Айтор жолдошу экөө ар кайсы жумуштарда чогуу эмгектенип, өзүрүн көрүп келишет. Үйүнүн алдына дагы балатылардын жана гүл көчөттөрүн отургузуп, айлана чөйрөсүн коздоо менен жаратылышка дагы пайдасын тийгизишүүдө. Ушу чал менен ийдешпей, өдешпей, мына жашнакай жашап келатабыз. Баягы эл эмгегин жер жебейт дейт. Бул жолдошум ушу мээнетке чөсү. Мунагы көрүп аткан мунагы тал теректердин баары мына өсүш өз кол менен тикти. Бул колдон да болот болуш керек. Мунун колу жеңил. Эмне сайса ошо өсө берет. Анан ошо мээнет кылып чалдын арты менен токат кылып атабыз анан. Таалай Мырзабеков менен Дилдекан Баялиева күнүмдүк убактыларынын басымдуу бөлүгүн дал ушул бакчасында өткөрүшөт. Эмгекчил жубайларга бул бакча жашоосунун бир бөлүгү болуп калды. Кыш келгенде жайкысын камдаган таза экологиялык азыктар менен бир гана өздөрү азыктанбастан сатыкка чыгарып, элди да таза продукт менен камсыз кылуу изги максаттары бар. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Атайын Таңкталас маалымат музыкалык программасы үчүн.